Коомго жүгүрүп иштегендей таасир калтырган Жеңишбек Токторбаев чынында эле шаар үчүн ушунча күйгөнбү? Же бул жөн гана образ беле? Жөнөкөй, карапайым, ашынган патриот адамдай түр көрсөткөн Жеңишбек Токторбаевдин анык жүзү кандай? Алдыда фактыларды келтирип, суроолорубузга жооп издейбиз. Мындан 1 жыл мурда Жеңишбек Токторбаев Ош шаарына мэр болуп дайындалган. Ошол кезде эле ал Камчыбек Ташиевдин доосу деген кептер тараган. Муну Жеңишбек Токторбаев өзү да жашырган эмес. Камчыбек Ташиевич менен сизде мындай жакын дос байланышы бар беле? Ушул жөнүндө айтып. Байланышыбыз бар дейт. Дос. Байланышыбыз бар. Ушул кызмат. Камчыбек Ташиев менен тыгыз байланышынан уламбы? Айтор Жеңишбек Токторбаев мэр кызматында туруп, өзүн өзү билип, өтүгүн төргүлө баштаган. Анткени ал Ошто өзү милиция, өзү прокурор, өзү сот, өзү архитектор, өзү агроном болуп мыйзамдарды бузуп иштегенин эч ким тана албайт. Өзү кандайсыз? Машина бары сизде го? Каякта мынча дүнүя? Я. Жана прокурорский работник сизби? Жөнөкөй сөз менен айтканда, Камчыбек Ташиев Жеңишбек Токторбаевдин крышасы болуп калган. Мунун арты менен Жеңишбек Токторбаев кыска убакыт аралыгында таң калаарлык эбегейсиз байлык топтогонго үлгүргөн. Мисалы, Жеңишбек Токторбаев мэр кызматында турган маалда ага тиешелүү делген курулуш компаниялары Оштогу майлуу сүттүү жерге курулуш иштерин баштаган. Баасы 3,755,500 долларды түзгөн 3 гектарга жакын жерде турак жай комплекси курулуп жатат. Ал эми бул жердин баасы 300,000 долларды түзүп, 696 чарчы метр жерге соода сатык борбору курулууда. Жеңишбек Токторбаевдин кыймылсыз мүлкү муну менен эле чектелбейт. Ага тиешелүү Энисай турак жай комплексиндеги батирдин чарчы метри 2500 доллардан сатылып, жер тилкеси 93 миллион сомго бааланат. Дагы бир мүлкү Дастан мейманканасы 700,000 долларга бааланат. Айтор Жеңишбек Токторбаев сыртынан жупуну көрүнгөнү менен ага тиешелүү делген мүлктөр анын миллионер экенин аныктап жатат. Машина бары сизде го? Каякта мынча дүнүя? Я. Жана прокурорский работник сизби? Прокурордун автоунааларына таң калган мэрдин темир тулпарлары аныкынан да ашса ашат, бирок кем калбайт экен. Мисалы, баасы 90,000 долларды чапчыган Lexus, баасы 60,000 долларды түзгөн Li Auto L9 электр унаасы Жеңиш Токторбаевга тиешелүү. Ал эми баасы 35,000 долларды түзгөн унаасы Жеңишбек Токторбаевдин аялыныкы болсо, баасы 40,000 долларды чапчыган Camry унаасы Жеңиш Токторбаевдин оолу Баястанга тиешелүү. Токторбаевдин баласы Баястанга тиешелүү дагы бир унаа бар. Ал 90,000 долларды чапчыган BMW үлгүсүндөгү унаа. Былтыр март айында дал ушул унаа чоң кырсыкка кабылып, 2 баланын өмүрүн алган окуя социалдык тармактарга тараган болчу. Анда ролда Жеңишбек Токторбаевдин оолу Баястан болгону айтылган. Чоңдун баласы окшойт, бүт бардыгы келишти. Начальник ГАИ, начальник УУД, начальник ГОУД полностью эле. Бунчалык шаардын начальниги. Бунчалык эч ким келбейт эле авария болгондо. Бирок таанышың болсо танкасың дегендей, Жеңишбек Токторбаев рулда анын бир тууган энисинин баласы болгонун айтып, коомдун оозун жапкан болчу. Сыртынан туура жүргөн адамдын образын чагылдырган Жеңишбек Токторбаевдин анык жүзү мына ушундай болуп чыкты. Ал Ошту кыйратып өнүктүрүп, оңдоп атам дегени менен шаарды 12 миллиард сомго карызга батырып кеткен. Пул кармаган адам менен пул кармабаган адамдын айырмасын мен бүгүн сездим. Бая мен Оштун мурунку мэри Жеңиш Токторбаев шаарды 12 миллиард сомго карыз кылып кетип калыптыр десем, байлар чочушту. Ошто жумуш көп болду, бирок 12 миллиард сомдук болгон жок. Мынча сумма каяктан чыкты деп атышат. Кээ бир байлар айтып атат, 12 миллиард сомду бул качан кантип кайсыл булактан алып төлөйм деген экен. Бул тамаша эмес бул. Бир гана Ош мэриясынын имаратын оңдоодо эле 3 миллиард сомго карыз кылып койгон. Жеңиш Токторбаевдин мындай кылыгы анын шаар үчүн күйүп иштегенден эмес, жеке кызыкчылыкты көздөгөн жетекчи катары тарыхта калды көрүнөт. Ал эми 1 жыл аралыгында топтогон байлыгы канчалык деңгээлде мыйзамдуу деген суроо коомчулукта туулбай койбойт.